Бул отургуштар жеке ишкер Жумабүй Бейшеналиева Бакай Ата районундагы карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесине алып келди. Арубак, азык-түлүк, кийим-кече жана жууркан төшөктөн жардам берип келген жеке ишкер бул жолу 24 дана отургуч тапшырды. 15-16 жыл болуп калды. Мен ошо Кумарыктагы интернат менен Бакай Атаны неметкем. Өзүм ошол башында ошолар менен баштагам. Үйүндө жаткандарга жана жетим жесилерге андан кийин көптөгөн эле ошо адамдарыбыз бар. Ошолорго бөлүшүп турабыз. Колубуздан келген жардамыбызды берип келатабыз да. Өткөндө стол алып келгенбиз. Столго комплектовать этип азыр стулдарын, табуреткаларын, комнаталарына жастыктарын алып келдик. Бул мекеме 80 жаранга ылайыкталган учурда 70 жаран жашайт. Алардын эң улуусу 83 жашта болсо, эң кичүүсү 24 жашта. Социалдык стационардык мекемеде бардык шарттар каралган. Бизге бардык шарттар түзүлгөн. 54 кызматкерибиз бар. Бардык бул жерде медициналык кызматкерлер, жана ошондой эле подсобный кызматкерлер, поварлар бардыгы ушуларга кызмат көрсөтүп атат. Анан бул жерде ар түрлүү кружоктор бар, кол өнөрчүлүк бар, жанагы хор, өстөр хор ырдап турушат, анан спортивный мероприятиялар өтүп турат. Ошо кружокторго катышып, алар менен специально биздин инструкторубуз бар, ошо инструктор ушулар менен бирге ишти алып барат. Бул жайдын жашоочулары мамлекеттин камкордугунда. Мындан тышкары Арубак демөөрчүлөр келип, ар тараптан колдоо көрсөтүп турат. Булар бизге 5-6 жылдан бери жардам берип турушат. Арубакта майрам сайын келишет, жана мында келип турушат. Продукта боюнча, мебель боюнча бардык жагынан бизге ушундай жардам берип турушат. Кээ бир кезде бир нерсеге муктаж болуп калсак, эгерде кайрылып калсак, ага да өздөрү өз убактысында колунан келишинче чечип бизге абдан жардам көрсөтүп турат. Бакай Ата райондук карылардын жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесин тегерекчет иретке келтирүү, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштарын мекеменин кызматкерлери колго алган. Учурда мекемеде оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Ал арада жеке ишкер Жумабүй Бейшеналиева ушундай эле материалдык жардамын Кумарык жатак мектеп интернатына да көрсөткөн. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мемамбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.